баласы кетпейін билгенде көрмüştük ki Arişte'nde bilmiyor üniversitesinde de dinatlı finans yapmak çok umur жаңа Асранбек байке бул ушу кызматта көрүшкөт анан районо болгон да Мукарамдан районо болгон 2013 жылы өтүп кетти. Саф союз болду, районо болду, мамлекеттик кызматкер болчу. Анда жанагы сиздердин районуңуздун аты ким эле? Канек. Канекте биз турабы бул жака? Азыр зам акимиңиздер районо Канегага тааныштырып айтты. Биз ушу Фатима Арманбековнанын көптөн бери чакырышы боюнча өтө алыстан келип отурам мен. 1,5 километр анын ичинде оштон бери самолет менен учуп. Анан ушу Фатима Арманбековна өз Бишкектен күтүп алып келип 2 күндөн бери Жумгалда şu ел менен чогулуп, кечээ акимиятыбыздарда болду. Бүгүн мына сиздер менен баарлашып жолугушуп атабыз. Эми бул жерде мен билишимче бүгүн жалаң ата-энелер ушу мен жакшы эле угулуп атабы, эшитип атабы? Мына мага ушундай айтышты, бүгүн 4-5 мектептин ата-энелери чогулат деп келип сиздер рахмат. Эми тез таасирден, бузукулуктан, наркоманиядан, сойкулуктан, баңгиликтен, уурулуктан, бандиттиктен сактап калыш үчүн эмне кылыш керек дегенде энелер өзү бир аз окуш керек болуп атат. Бул тез жактан сакташ, анан балдарда жан дүйнө, мээрим, адамгерчилик, кайрымдуулук керек болсо өзүнүн апасыга, атасыга мээрим жетишпейт. Мындай байкасаңар, кайдыгер. Мына ушуларды тарбиялаш үчүн дагы биздин апаларга эми бир аз окушка туура келет. Бул тарбия жагы болсо, билим жагы. Билим жагыда балдарыбыз бар, албетте жакшы окуган балдар бар. Олимпиада, ОРТ, отличник деп. Бирок ошол 90% балдар деле чындап келгенде окубай койду. О мектепте силерге көрсөтүп аткан мына Каныбек агайдын директорлору завуштарга отчет берип аткан отчеттор дагы мынча билим сапаты, отличник мындай, ударник мындай дегенди кайрадан текшерсе эгер ошол отличник, ударник дегендер дагы 0,1, 2, 3 алып атат. Чындыгында ал бааларга ишенимде кетип калып атат. Мындай акыбал. Мен азыр эки жагын айттым. Тарбия жагын айттым, билим жагын айттым. Балдарда жан дүйнө байлыгы эмес, материалдык көр дүйнө байлыгы, мансап, ийгиликке тез жетүү, кыйынсынуу, мактануу, чиренүү, мындай сапаттар өсүп жатат. Мына ушундай жагдай болгондо эмне кылыш керек деген көйгөйгө бүгүн биз анча сиздер менен пикир алмашабыз. Мен сиздерге мейманмын. Анан мындай азыр жакшы эле угуп айрымдар жазып атасыңар, бирок мындай да, урматтуулар. Мен сүйлөп атканда силер ооба, туура деп ачык маңай менен бир аз күлүп жылмайып, мен начальник эмесмин. Балдарды инсан кылып тарбиялоо, энелердин педагогикалык маданиятын өстүрүү жөнүндө айылда жүрүп диссертация жазып, 2018 жылы академияда диссертациямды коргодум. Сиздер жөнүндө коргодум. Мындай десе кол чабат эле адетте. Биз жөнүндө дагы кандидаттык жазылыптыр. Ошондой болот да. Сүйүнүп, силер ошого арзыйсыңар. Эми бир жагы ошол алдыңарда бир жагы эң бир алыскы айылда баткен Тажикстан менен чек арадан келген адам сүйлөп атса, экинчи жагы 47 жыл ары, бир жагы 25 жыл ушу канткенде балдарыбыз адам болот. Канткенде жакшы инсан тарбиялайбыз. Канткенде энени энедей урматтайт, мээрим төгөт. Канткенде энелер балдарын жакшы
тарбиялайт деп эксперимент тажрыйба жүргүзүп, ошонун айынан анан мына ушул китепти жазган адаммын мына. Мына эми окшошуп калат акырында мына бул китепте 0 жаштан баштап, бала бойго бүткөндөн баштап төрөлүп 21 жашка жеткиче баланын физиологиясы, психологиясы, санитариясы, гигиенасы, кандай кылганда анын ден соолугу чың болот, акыл эси тунук болот, кандай кылганда ал балдар эртеге өзүмүздү ата-энесини, үй бүлөсүнү эл багар, элдин жакшылыгына жарай турган инсан болот. Ошону жазып чыкканмын. Карасаңыз, 0 жаштан баштап ар бир ата-эне алып окуп, анан баласыны тарбиялай турган темалар, маселелер бар. Эми мага уруксат берсеңер, отуруп сүйлөйүн. Мээнет кылыш керек экен. Ошого жараша тарбия бериш керек экен. Бардык улуу адамдардын келиштирип келсе, апасы мыкты экен. Түшүнүп атасыңарды? Деп коет да, кичкене. Бакара эле мен силерден сүрдөнүп, силер менен сүрдөнүп. Акыр ушу женселикти жага чакырып алат окшойт эле. Мына барбы? Женселик, келиңиз жака, аялдар кеңеши. Келиңиз сиз. Аты ким? Төрайым. Мен ошентип айтып атам. Бул кайры? Сен. Кол чагып койгула. Мына силердин райондун аялдар кеңеши төрайымы. Сиз жака келиңизчи, сиз барсыз айттым. Кандай экөөбүздүн мындай байкап көрөт. Директорлор болгондо киши бар эле. Эми урматтуулар, азыр айттым, депутаттын, министрдин, акимдин, губернатордун, академик, генералдын энеси ким экен дей турган энелер отурат мына жерде. Кудай кааласа. Азыркы балдарыңардан ошондой инсандарды көргүлөр. Улуу элде дайым балдарыны, кыздарыны тарбияласа мындай дейт экен. Куласаңар, менин арстаным, жолборсум, кабыланым, элбагарым, ханым, бегим дейт экен. Ошол сөздүн, силердин, сөзүңөрдүн өзүнүн сакралдуу күчү бар экен. Сакралдуу деген Алла Тааладан берген сыйкырдуу күчү бар экен. Ошол сөзүңөр баланы ошондой даражага жакындата берет экен. А бизде көбүнчө күчүгүм деп коет. Барбы ошондо? Элдин баласындай эмессиң сен, темсейген деп коет. Бул сөздөрдү аз айттыңыздар экен. Ошо балдардын баркын көтөрүп, рухунун, жан дүйнөсүн көтөрүп, шыктандырып сүйлөөгө биз беришибиз керек экен. Бул өзү дагы сабак болуп жатат да, өзү дагы. Анан урматтуулар, мына азыр мага таң калып эле жатасыңар да. Эми Кудай кааласа, Кудай директориңерге инсап берсе, энелер мектеби окуйт эми, окуйсуздар келип. Андай киши жүрөгү түшүп барып көчүп кетип калган. Bir ayda bir жолу келесиңер. Класс жетекчилер силерге мынау программанын негизинде азыр мен айткандарды өтөт жакшы кылып. Анда эмнелер жөнүндө окуйсуздар? Ал жөнүндө азыр мына бизде өзүм менен бирге алып келген шакирттерим бар. Ошолорго мен сөз берем, тааныштырат. Элман барсызбы? Келиңиз бул жака. Мына бул жигитте 3 университетти артыкчылык менен бүткөн чыган нарындын жигити бизге шагирт болуп жүрөт. Анан чечен айтыш боюнча жеңүүчү эл аралык таймашта ишкер жогорку окуу жайда сабак берген. Эң сонун информация кызыгууга тарбиялоо, үй бүлөдө моралдык, психологиялык климат жана анын балдардын өсүүсү үчүн мааниси, ак көңүл, жайлары, мээримдүүлүккө тарбиялоо. 3-класстын окуй кетейин. Бул класстарга өтүлүүчү предметтик сабактар жана аларда билимдерди китепкана болуш керек, урматтуу энелер. Китеп мына биз серверине евроремонт кылып
шкаф сервантты ушундай бир баалуу позолоченный буюмдар менен толтурабызчы, ошону эми бир аз бир четке коюп көбүрөөк китептерди толтуруш керек экен. Биз мектебибизде ушундай эреже киргиздик. Кайсы үй бүлөдө 300дөн аз китеби болсо, внимание, 300 деп жатам. 300дөн аз китеби болсо, ал үй бүлө рухий жакын үй бүлө деп. Бүгүн барып бир эсептегилечи, 3 китеп барбы жокпу үйдө? 3 машина бар, 3 китеп жок. Кээ бир үй бүлөлөр Африкада ошондой, силерде болсо керек. Мына ошо үй бүлөлүк китепкана түзгөндө балдар рухий ток болуп, жакшы болуп өсөт экен. Ошо жөнүндө айтып атат.